алейкум туугандар. Москвада жердештерим, жана ошондой эле такси коллегаларым, подписчиктерим, кандай жүрөсүңөр? Мен жакшы, Кудайга шүгүр. Көптөн бери видео жүктөбөй калсам аябай элге кызык болуп тур. Анча-мынча көргөндөр сурап калып атат. Каяка жоголдуң, эмне болдуң дегендей. Видео киргизбей калдың деп. Жумушка чыга элек болчумун. Жумушка Кудайым буйрса бүгүн 4-ноябрда 2-күнү жумушка чыгайын деп атам. Кандай тариф десеңиздер, премьер элит тарифине чыгам. Машина болсо Toyota Camry. Тамаша. Машинага баратам азыр. Эмне машина десеңер, алдыда машинаны көрсөтүп берем. Адаттагыдай эле таксиде эмне жаңылык болуптур, ошол жөнүндө сүйлөп берем. Жумушта кандай кызыктар болуптур, ошол жөнүндө көрсөтүп берем туугандар. Өзүмө да кызык болуп атат, анткени 8 ай, 9 ай болуптур жумушка чыкпаганыма. Ошого таксометр өзгөрүптүр, көп нерсе өзгөрдү дейт. Ошолордун баарын чогуу алдыда көрөбүз. Көптөн бери видео тартпаганга камерага сүйлөгөнгө дагы кичине уже непривычно болуп калыптыр. Азыр могу саламдашуу кадрын эле бир 2-3 жолу тартып ийдим окшойт. Алдыда көнүп кетем деген ойдомун. Ошондуктан видеону көрүп туруңуздар, колдоп класстан басып туруңуздар, комментарийге ойлоруңарды жазыңыздар. Каналга катталык болсоңуздар катталыңыздар. Алдыда кызыктуу видеолор күтүп атам да. Кеттик. Так, туугандар. Могу машина эсиңердеби? Zikr 009. Бул кайсы машина? Баягы эшиге. Ушундай ачылчу да. Баягы мен айдаган машина. Мына качан 1 жыл мурун айдадым беле, 1 жылдан да ашып кетти окшойт. Ошол машина. Азыр дос бала айдап жүрөт, ошондон бери, 1 жылдан бери. Ошо дос баладан иштеп турайын деп алдым. Пока что силерге ушул машина менен буюрса буга кайра көнүш керек болуп атат. Мен бир топ жерлерин уже унутуп коюп турмун. Bluetooth'ка кандай подключение кылыш керек, аркы берки кандай кылыш керек. Линия чыгалайм туугандар. Линия чыгып, бисмилля деп чыгып көрөлү, кандай болот экен. Выйти на линию. Saat 12'den 48 минут өтүп кетти. Машинаны бир аз чайкатып алсамбы дегем, эшикте жаан жаап атат, аябай жакшы эле жаан жаап атат. Ладно, тим эле коюнчу дедим. Мойкага барсам, мойкадагы очередь экен. Жаан жаап атканына карабай. Көптөн бери костюмшу галстук кийбегенге дагы бир аз кыйналып кеттим уже элечи. Мында кычап, жаан жаап. Ушундай сезондо жумушту баштап алыптырмын. Айла жок, көнөбүз эми. Линия чыгып койдум, канча убакта заказ берет. Бияктан заказ бербейт го дейм. Азыр Бабушкинскийде жүрөм. Ылдыйраак шаар жака түшөт окшойм. Чачты да бир аз чаптырып алайын дедим эле. Эгер по пути болуп калса, бир жакшы чач алгычтар ошол жака барып чач алдырат окшойм. Ошол кетти анда туугандар, заказ күтөбүз. Заказ алып, дальше адаттагыдай эле силерге заказдар кандай болуп атат, эмне болуп атат көрсөтүп берем анда. Бирге болуңуздар. Ишти баштадым, Кудайым буйрса, бисмилля деп. Биринчи заказды алып келдим. Центрга келдим. Немеден Павелецкий вокзалдан машинаны жуудуруп, робомойкага кирип. Ал жерден чыгып алып, ошол жактан заказ алып алып, могу немеге келдим. Могу кайсы кладбище эле? Атыңыз шүкүр, могу Москва Сити жакта бар го кладбище. Ошол жерге алып келдим. Айланып бул сторонасына келсем, все равно бул сторонасына келмей экен да. Атайын мен кладбище жак сторонасына айланып келген болчумун. 2405 рубль. 21 минута убакытта. Готово. 5 звездочка. Жакшы клиенттер экен, 5 звездочка коюп коюнчу. Буларга да мен жактым. Навигатор вообще иштебей эле. Баянтип поехали бассаң, навигатор өзү түзүп берчү эле го, вообще загружается болуп эле. Навигатор түзбөй койду. Без навигатор алып келдим. Кудайга шүгүр, Москваны жакшы эле билет экенмин. Негизи Москванын ичинде мен навигаторду эле колдонбойм да. Кудайга шүгүр, жакшы эле билем. Просто баягы пробка маалында, пробка кайсы көчөдө бар, кайсы көчө менен кетиш керек, ошон үчүн эле карабасам, бүгүн жакшы, пробка жок. Без навигатор эле келдим. Ошол достор, саат 15:20 болду. Жумушту линия чыкканыма где-то бир саатка чукул заказ күттүм окшойт.
берди. Дальше кийинки заказды качан күтөбүз билбейм. Так, достор, экинчи заказ. Жана жерден сразу эле заказ берди. 1799 рубль. 9 минута 55 секунд дейт, почти 10 минутада алып келдим. Жакын эле берки береговой проездге алып келдим. Навигатор меники дагы эле иштебей атат. Токтогула. Жиненбегиле. Мен биякта көп нерсеге көнө албай атам. Таксометрге да көнө албай атам. Эмне болуп атат, кандай кылыш керек? Интернет жокпу десем заказ берип атат. Бирок навигатор вообще иштебей атат. Локация десең билбейм, түшүнбөй элем, короче. Иптештирип атам. Эки заказ кылдым. 3-төн 45 минут өттү. Кеттен дальше иштей береличи. Көрөбүз. Так, туугандар, жумуш жок. Уже канча бир 2 саат болду окшойт. Жана заказ завершить эткенден кийин ошол жерде барбершоп бар экен, ошол жака кирип чачты алдырып чыгып линияга чыккам. Уже 1 саат болуп калды линияга чыкканыма. Центрга келип калдым. Украина гостиницанын алдына. Балдар башка балдар менен сүйлөшсөм, элитте пока заказ жок дейт. Азыр мояка Майбах келатат. 223 кузов. Арендасы 24 000 экен. Ошону азыр силерге тартып көрсөтүп берейин. 24 000 кандай иш болуп атат, иштесе болот бекен. Ошол. Мына туугандар. Мына Майбах. Жыл канча? 21 21-чи жылкы 223 кузов. Канча турат бул азыр? 20 миллиондон үйдө турабы? Где-то 20 миллиондон үйдө турат. Тегереги да. Арендасы 24 000 күнүгө. Мен ушу менен чыгайын деп аткам негизичи. Эс комментарийге жазгыла. Немесе ушу менен деле чыгам. Силерге бир 24 000 чыгат бекен, аренда кандай экен? Ошону бир. Мында эшиги да кандай ачылат экен билбейт экен. Эшиги кандай ачылат? Мындай эле? Мындай. Мынаке. Салонда карагылачы. Космос го, космос. Аса. Подсветкаларды карагылачы, ё-моё. Эмо эшик мондай кылса жабылат деп атпы беле? Кана. Мындайраак кылса жакын. Неден. Мондай кылса жабылат экен. Болсо неде кнопка бар. Эне мына могул жерде кнопкасы бар экен. Мындай ачылат экен. Мындай кылса жабылат экен. Эшиги вообще эле ворота го. Мынаке. 24 000 1 суткага. Мен азыр Зикирге 14 000 берем. Ошону айтчу элеңер, 14 000ге белейин, кантип иштейсиң деп. Могула 24 000 айдап жүрөт 1 суткага. Заказ элит. Кадимки эле тети Зикир алган заказды эле алат. Бирок мында эмнеси жакшы, мында постоянниктер бар да. Буга постоянный клиенттерди кармайсың. Ошолор менен жүрөсүң да. Мощный экен. Комментарийге жазгыла жигиттер. Если что, ушу менен чыгып бир көрөлчү, 24 000 чыгат бекен, чыкпайт бекен, муну кайра мындай кылсаң эшик ачылат мына. Өзү ачылат экен. Ушундай эле ачылат экен, болду. Дагы басса ачылабы? Дагы бир жол бассаң. Басып турсаңыз? Басып туруш керек экен. Тетиги аркага неме болгондо токтобойбу өзү же басып турсаң ачылып кете береби? Токтош керек, токтошунан билбейм. Токтош керек го дейм. Экрандан да ачсаңыз болот алдынан. Сен клиенттерге кээде түшпөй деле койсоң болот экен да? Мында. Мынакей. Жазгыла жигиттер, оюңарды жазгыла. Комментарийге. Карагачы. Не кылалы, айдайлыбы? Ушундай 24 000 аренда. Так, туугандар, саат канча болду дейсиңер? 23:30 болуптур. Түнкү саат 11:30. Жана мен канчада заказ завершить эттим эле экинчи заказымды. Саат 3 беле же 5 беле. Где-то ошондой болчу, Ошондон бери мына 3-чү заказым. Район
немеге келдим. Рязанский проспект где-то Трешкан сыртында. 1892 рубль. 14 минута. Заказ жоқ, вообще заказ жоқ. Ошончо сааттын ичинен бир 2 саатым, 1 саатым тамак ичкенге кетти, жана 1 саатым чач алдырып, антип минтип ошого кетти. Болду, калган убакытты заказ күтүп жүрүп өткөрдүм. Заказ жоқ, такыр жоқ. Бүгүн неме деп атышат? Баарысы тең эле. Жумуш жок деп. Бардык не только элит тарифте, но и башка тарифтерди балдар деле жумуш жок дейт. Вообще жумуш жок. Эгер видеону көрсөңөр силер деле билет болушуңар керек. Анткени бүгүн вторник, 2-чи күн, уже 3-чү күнгө карап атат. Выходной күн эмес беле. Ошого эчтеке жумуш жок дейт. Аэропортко барсам, может, стоило. Аэропортко балдар айтып атат. Барсаң эле сразу чыгып атасың. Анткени баары тең келип атышат да кайтып. Бирок аэропортко барым келген жок. Темсе эле барып, очередке тура албайсың. Ошол дагы эми доказ иштейм. Жок дегенде арендадан чыгарып кетейин. Бирок чыгарына ишенбей элем. Бүгүн даже аренда чыкпайт окшойт. Көрөсүң, байкайсың. Так, туугандар, жанагы заказдан кийин эле сразу ылдый түшсөм. Бир заказ берип калды немеден. Павелецкий вокзал жактан эле кайра немеге алып келдим. Авиапаркка 2800 рубльга келдим. 5000 рубль. 2200 рубль на чай дейт. Ну, сдача күттү берейин десем, менде жалаң 100 рубльдыктан бир 300-400 рубль бар экен. Ошолорду алып чыгып атсам, да не надо, лучше оставьте себе, спасибо деп түшүп кетти. Вот, бүгүн Кудайга шүгүр, жана дагы бир онлайн 390 рубль чай которуп тур болчу. Ошо менен бүгүн, 2500 рубль чай уже иштеп койдум. Кудайга шүгүр. Ушундай болуп турса, могу чай бир башкача бир өзүнчө бир немеси бар да, мунунча чайвыйын. Аз болсо деле, көп болсо деле бир өзүнчө бир кайфы бар го. Ошол туугандар, жумуш ушундай болуп атат. Бирок ушул күндөр сагындым. Кадимкидей таксини сагынат экенсиң. Таксиде чыккың келип, көп башка блогерлер бизде көп го, таксини тарткан. Баарынын видеосун көрөм, жата болчу. Инстаграмдан, ютубтан көрүп, өзүнчө бир ностальгия болгондо койгула. Жумушка чыккым келип, ошентип жүргөм. Бүгүн Кудайга шүгүр чыгып таштабандар. Заказ алып келдим. То есть барып келдим. Неме менен, тариф премьер менен, жана заказ бербей атканы премьерди кошо койсом, сразу заказ берди Внуковага барсак, кайра обратно кетебиз деп калды. Бирөөнү тосконо келдим эле. Азыр бир 15 минут күтө туралы, кайра обратно кетебиз деп. Кайра обратно Павелецкий, второй Павелецкий проездге алып келдим. 1 саат 42 минут болду, общий 8249 рубль. Завершать эту көрейин, может өзгөрүп кетеби. 8251 рубль. Оплачено по карте. Арзан. Ну, пример менен. Айла жок, элитте вообще заказ жок. Лучше отура бергенден көрө деп примерди бүгүскө. Неме болду? Жумуш бүттү. Жумушту бүтүрүп, машинаны алып келип токтотуп, ордуна коюп кетип атам. Зикр бул жакта. Бул жакта да зикр. Дос балам соседи да зикр айтат экен. Жаңа эле кеп сосед болуп, менин да зикрим ушул дейт. Бул меники. Машинаны жылытып, уже даярдап койдум. Кетип атам. Бүгүн жумуш бүттү ушу менен. Эртеменки саат 5:49 болуп кетти. Мен машинаны бир 2 сааттай зарядтап, бир сыйра тамактанып, ошентип келип калдым. Ошо менен жумуш бүттү. Бүгүнкү итог кандай болду? Ары бери жагы общий чай пайларым кошкондо бир 15 000 иштептирмин. 15 000ден 14 000 машинанын арендасы, 1,5 000ге зарядка кылдым. Зарядканы айта кете турчу нерсе, азыр мурун зикрлер зарядка бекер болчу. Азыр уже бекер эч жакта болбой калыптыр. Только платный болуп калыптыр. Дагы жакшы, парковка бекер экен до сих пор. А так зарядка платный болуп калыптыр зикирде.
парковка бесплатный, плюс еще платная дорога Шереметьевага чейин бесплатный. Калган жактар уже платный болуп калыптыр. Мурун зикирдин заряды бекер болгондуктан кичине аренда нормальный болчу, азыр уже 14 000. Плюс 14 000 плюс 1,5 миң заряд кетти. 15,5 миң, 1,5 миң мойка кетти, 1600 рубль. 2 жол мойка кылдым 800 рубльдан. 15,5, 16, 17 миң. Плюс ичип жегениң 1000 рубль деп коюлачу, 18 миң. Супу алсаң 19 миң деп коюла. Күнүнкү расходуң 19 миң болот экен, а мен бүгүн болгону 15 миң иштедим. Ошондо 4 миң получается өзүмдөн кетти чөнтөктөн. Элит тарифте негизи эле ушундай. Бир күн минуска иштейсиң, бир күн эптеп арендадан жабасың, же болбосо экинчи, үчүнчү күнү уже чөнтөккө чисто бодро иштейсиң да. Кээ бирде таза 50 миңге иштеп каласың, кээ бирде ушинтип минуска иштеп каласың. Элит тариф ушундай да. Азыр элит тарифте болбой калыптыр жумуш вообще. Примерди күйгүзүп алып иштеш керек болуп калыптыр. Только примерге машина алсаң, мисалы үчүн S-класс, BMW 7, анда деле примерге заказ жок. Анткени элиттин машиналары бүт примерди күйгүзүп алыптыр. Майбахтар, Зикерлер бүт примерди иштетип жүрүшөт. S-класстыклар получается бизнесмен иштеп калабы. Ушундай ызычы болуп кеттир, короче. Билбейм кандай иштешти. Но эми бүгүн биринчи эле күн. Уже канча мен 8-9 айдан бери иштебей, биринчи күн как новичоктой эле иштедим, как новенький водитель эле. Анткени баягы азыр заказ кандай болуп атыптыр билбей, элитке тырыштым до конца көрсө, түштөн чыккандан баштап эле примерди күйгүзүп алып бура беришсем, азыр плюс жокто, эми 5 миң менен кирмек миң го дейм да. Чөнтөктө. А так ушундай бүгүн. Но все равно Кудайга шүгүр. Жок деген арендам жабылды. Мен даже жана коркуп аткам бир мал. Даже арендам жабылбай кетемби депчи. Пойдет эми биринчи күнгө болот. Ошол туугандар, алдыда дагы ушу менен же болбосо жанагы Майбахты көрсөтпөдүмбү? Ошо Майбах менен чыгам. Комментарийге жазгыла кайсы машина менен чыгайын, жана кайсыны көрсөтүп берейин, кайсы тарифте. Силерге карата иш кылабыз анда. Кеттик.